Бектурсун Капарбек уулу быйыл өзгөчө эмгек талап кылынганын айтат. Ар бир көчөттү жаш наристедей бапестеп, аяр мамиле жасаган. Эми жаңы алынып келинген ине жалбырактуу көчөттөргө кам көрө баштайт. Бул 2 жылдык да. Муну 1 жылга чейин арасын кетме менен чаппайсың да. Ар бирин отоп чыгасың. Өстүрүш кыйын да өзү. Бир отоп чыгып, сугарасын, сугаргандан кийин от басып кетет. Аны кайра отойсуң. Ошо жай менен ушу көчөттөрдүн арасында эле убактын кетет. Кара Алма токой чарбасында 6 токой бөлүмү бар. Чарбанын өзгөчөлүгү тоолуу аймак жаңгак токой, ылдыйк аймакта мисте, бадам басымдуу, сузак токой бөлүмү уникалдуу, таттуу бадам көчөттөрүн 25 гектар жерге эккен. Көчөттөрдү тамчылатып суугарууга шарттар түзүлдү. Суу тамчылатма ушул жерден барат. Бул жерге Серни айылынан 3 километрден бийиктикке алып чыгып, жоон станкалар менен толтуруп, бул толгондон кийин наракы капельный менен биздин көчөттөргө суугаруу үчүн кетет. Бул арендатордун жардамы менен водозабор курулган бул жерге 2020-жылы. Былтыркы мурдагы жылда эгилген 300 гектар жер аянтындагы мисте бадам көчөттөрү быйыл жакшы мөмө берет. Гүлдөгөн учурда атайын көзөмөлдөн өттү. Зыянкечтерден малак курту жылда жалбырагын жеп, мөмө беришине тоскоолдук жаралчу. Быйыл дарылоосуз эле көчөттөрдүн жалбырагы таза деп чарба адистери көзөмөлдөшүүдө. Жалпы аянты 4438 гектар. Анын ичинен 1900 гектары мисте токой аянты, 731 гектар бадам токой аянты менен каптайт. Сузак токой бөлүмүндө 300 гектар аянтта ограждение менен көчөт эгилген. Бул сузак токой бөлүмү Кара Таш кокусундагы 16-кварталда турабыз азыр могул жерде. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында аталган чарбада 6000ден ашык жаңгак, алма, терек, мисте, бадам көчөттөрү мекеме ишканаларга берилди. Айтмакчы, буга катар эле кайра питомниктин короосу ийне жалбырактуу көчөттөргө толукталды. Максат тоолуу токой аймагына карагай, арча көчөттөрүн көбөйтүү, анткени жер кыртышын кармап экосистеманы турукташтыруу. Өзгөчө жогорку аймакта көчкү коопсуздугу бар токой аймагы мындай абалдын алдын алат. Быйылкы жылы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен колго алынган Жашыл мурас долбоорун ишке ашыруу максатында Жалал Абад областынын Кара Алма токой чарбасы 35 гектар жерге токой көчөттөрүн эктик. Андан сырткары 60 соток жерге питомниктерди эктик. 30 соток жерге калемче мектепчеден отургуздук. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында тоолуу Кара Алма токой бөлүмүндө ийне жалбырактуу көчөттөрдү эгүү колго алынды. Аталган аймакта буга чейин жаңгак көчөттөрү эгилчү. Кам көрүү, көзөмөлгө алуу токойчулардын мындан аркы жумушу. Бирок жергиликтүү бийлик программанын алкагында көчөттөрдүн натыйжа берүүсү дыкат текшерилерин айтышкан. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Сузак районунан.